Кайыр сурап калам деп ойлогон эмесмин. 3 балам үчүн ар кимге жалдырап тилемчилик кылууга аргасыз болуп олтурам деген Айдай Абдулдаева Ош облусунун Каракулжа районунан болот. 3 баласын ээрчиткен эне учурда жашоосундагы оор күндөрдү башынан кечирип жаткан маалы. Оорукчан апасы бар, атасы болсо каза болуп калыптыр, бир туугандары болсо жок. Продуктубуз жок, аябай кыйналып атабыз. Кичинекей балам менен эч жакта иштей албай атам. Абдулдаева Нарын облусунун Ат Башы районуна турмушка чыккан. Ал турмушунан 2 уулу бар. Ызаасына чыдабай көл шал болуп ыйлап жаткан жалгыз бой энени карап олтуруу оор болду. Балким биринчи жолдошу каза болуп калбаганда азыркыдай абалга туш болбойт беле деген ой жаралды. Ортончу балам боюмда болуп ошол жака бизге карай келаткан нарынданчы Бишкекти көздөй келатканда анан жолго клиент катары 2 баланы салган экен. Ал балдар вечеринкага келаткан балдар акча таппай калып, жолдошум мага роддомго деп аткан 5000 сом акчасы бар экен. Ошол акчасын ала албай ошо бербейт деп отвертка менен өлтүрүп, анан алып машинесин айдап качып кетишиптир да. Анан соттолду азыр аларчы. Бирөө бошолуп, бирөө эмеде. Анан кайненемдер болсо биякта жашай бер дейт, анан бирок үй бербейт да бизгечи. Анан мен жалгыз кыз болгондуктан энем да жалгыз калып оорукчан болду. Энемди карайын деп мен бул жака келдим. Анткени ал жактан мага үй тийбей калат. Анан экөө тең эркек бала болгондуктан мен эми эптеп бирдеке кылып балдарымды багып үй кылып берейин деп. Анан кайра кайненем болсо эгер биротого кетсең кетер, кайра кайрылып келбе деди да. Анан балдарды тыштап кой, бирөөсүн анан бирок катышпай эле коелу дегендей мааниде айтты. Анан мен жалгыз болгондуктан балдарымды өмүр бою көрбөй калыштан корктум. Мен айттым, апа, мен жалгыз болуп бере албайм балдарымды. Атасы да жок болсо, мен биякта жок болсом бизге жалгыз чыдай албайм дедим. Анткени аякта менден улуу да осунум бар, анын да балдары бар. Ошого чыдаган жокмун мен балдарымды кайненемдерге. Ошол ойдон кайненемдер бир айдай каттады. Анан каттабай койду. Азыр эч ким катышпайбыз эч жактан. Биринчи жолдошум өткөнүнө уже быйыл 3,5 жыл, 4 жылдын жүзү болуп баратат да. Балам 3,5 балам кош бойлуу кезимде өткөн. Анан бул жолдошума деле ошо балдарым эркек бала, эми балдарыңа ата керек, жашсын, сен дагы эле деп анан ушинткенин ошо экинчи жолдошум ата болуп кетсин деп буларга деп деген болчумун. Анан ал кичине ички ичет экен. Анан бизди бакпаса, анан кайра биз угуш бетер кыйналып кеттик аны менен жашагандачы. Анан кайра чыдай албай ажырашып кеттик. Азыр бул ошо төрөлгөндө деле билет, боюмда эркен деле билет, баарын эле билет, бирок өзү кайрылып келип бизге жардам бербейт. Какаганга муштаган болуп биринчи жолдошунан айрылганы аз келгенсип экинчи жолдошу менен ажырашып кеткен. 3 баласын тең кесарево менен төрөп, өзүнүн ден соолугу да жакшы эмес. Эптеп иштей берейин десе да кулундагы ымыркай менен жумушка албай жатышканын айтат. Жегенге тамак ашы жок балдарынын ачка олтурганына чыдабай калган эне алакан сунуп кайыр сураганга да кайыл болгон. Ошо мечитке барып атканбыз баягы күндөрү. Анан башка кайыр сураганга эме болдук да, аргасыз болдук. Анткени ачка калмай болдук балдарым мененчи. Эми уялганда эмне башка. Кичинекей балдарым ачка калганга чыдап атам мен өзүм дашычы. Ошого макул болом деп. Мен аны сурабайм деле жети тазанын түшүмө кирген эмес. Эми балдарым үчүн бүт нерсеге даяр болдум. Эми ошо мен деле жардам сурап өмүр бою мынтип тилеrim суранып калайын деп аткан жокмун. Ошо Кудай буйруса кичине муу балам өзүнө келип кичине торолуп калса, хотя бир коляскага салып алып деп бир жерге иштейин дейм. Антейин десем ден соолугум жок болуп атат. Ошо өзүмө келип кичине эми болсо балдарым деле бир жерге эме кылып жумуш таап бирде иштейин деп атам. Өзүм деле уялам, эми уялганда аргасыз болуп атат да. Айдай Абдулдаеванын улуу баласы тубаса жырык болуп төрөлгөн. Экинчи топтогу майып болгондуктан мамлекеттен 3000 сом пенсия алат. Калган 2 баласына болсо кирешеңер ашып кетет деп жөлөк пул бербей коюптур. Жалгыз ишенген апасы да экинчи топтогу майып. Айчүрөк Зикирова 66 жашка келип калган. Кызынын абалын карап туруу канчалык оор болгону менен жардам берип неберелерин багышканга да ден соолугу жол бербээрин айтат. Мен да бирөөнүн туугандарым колундамын, неберелерим бар, неберелеримди жакшы көрөм, сүйөм, айла жок, буларды таштап кете албайм. Ушинтип неберелериме ыйлап сыктап келем. Буларга келсем, булардын үйү жок, батышпайбыз. Бирөөнүн үйүндө жашайт.
Анан айласынан туугандарга кетким келет. Өзүм бир туугандарым да батырбайт, алар да жок, алар дагы Россияда, ояк биякта. Туугандын үйүнө деле, бир тууган үкагын үйүнө деле барып батпайт экенсиң. Көбүнчө неберем ээрчитип жүрөм. Бирок сен бирөөнүн баласын ээрчитип жүрөсүң дейт. Өзүмүн эле балдарым бирөөнүн баласы эмес. Жолдон бирөөлөр ала качып таксиге салып алып кетем дейт. Кана десе, паспортумду көрсөтө койсом, тиги паспортумду колуман алып койду өткөндө бир бала. Машинага салып атканда мынага айтсам, бул жүгүрүп келип алып калышты. Неберелерим жакшы, неберелеримсиз жүрө албайм базарда, ушуларды ээрчитип жүрөм. Ысырык сатам. Арча ысырык сатам. Мына Дордойдо, Ош базарда Алайдан келген арча деп. Учурда каарманым 3 баласы менен алысыраак туугандарынын үйүндө батирде турат. Бул күндөрдө өтүп кетер деген Абдулдаева жардамдын бардык түрүнө муктаж.